Taqdir meni sınagan gezde, tamçı gözden kulagan gezde, baldarıma caşın görsöpür, barın jutup çıdagan gezde, hayrat berip bütkön boyuma, canım ata giresin püşkün. Açılışın gütüp püçürdün, azabıma çıdap tütündün, bala bolu attin oşundu, kömlümbü kança düşürdün, baldarıma kara olturup, hata sizdi bugün düşündüm. Ata bolgonuma karabay, erkelegim gelip bağlanday, eske saldın altın atandı, atam okşoş erke balamay, atam menden köptü gütteli, hamen jürüm jükköy jarabay, atam menden köptü gütteli, hamen jürüm jükköy jarabay, baldarıma kara olturup, hata sizdi bugün düşündüm. Çok rahmat. Önerim ırkı dersin. Jürgönüme jayladı bayrak, jürgönüm seni bayrak, kağasına tügöp kalgan bödek, kat yazıp koysam ne olmaz. Kağasında tügöp kalgan bu sen kat yazıp koysam ne olmaz. Kerenete jayladı bayrak, gelemin seni bayrak, kirpigine sınıp kalgan bu sen kaşkarı koysan ne olur. Kirpigine sınıp kalgan bu sen kaşkarı koysan ne olur. Jürgönüme jayladı bayrak, jürgönüm seni bayrak, şaşmayına özün gelirsin sen samayın menem celoyluk. Şaşmayına gözün gelirsin sen samayın menem celoyluk. Jürgön bir cerimi gıbayrak. Jürgömdür kuykarsın canımday, jür almayın günde seni sağımdan, meser gidip mende jürgön eresin, ben bildiğini sıkıldım kanımday, meser gidip mende jürgön eresin, ben bildiğini sıkıldım kanımday. Geri bir gül geri çarptı kavadı,
senin babamın men özümdü bir götürüp sevdan yer çetirgör dörkümde sağladım men özümdü bir götürüp sevdan yer çetirgör dörkümde sağladım Kıynabatçı cülüktü caraday Kıldırbatçı bıçı beni karabay Cegülüp kıytı girmegin girmeci Kusam olma sadıçın karabay Üncak sözdük ton sorasın durasın Kıyna kıyna bulutun kanabay Çok rahmet. Ayağımda bir canaşır Hakkını bilmene canaşır Hakkayım bozulumu denilir Oğlum çelik bilir canaşır Hakkayım bozulumu Hayırlarına bir yılgamı Asıl içimler kınalı Haccısın sevdiğim sinmelidir Aslını kadar sevdim cılmayı Assalamu alaikum. Arvаңыздар, ағайын туғандар, алыс жақындан келген қонақтар. Амансыздар пандемиядан кейін емдеушілер тынч болсын, ел ішінде шындай жақсылықтар болсын. Бізден дердешіміз Қожагелді ақындай айтқандай, кичи мекенім, кичинекейім, бір бұлыңда ұқтап қаласың, бір ішіма кіріп чекемін деп айтқандай, бізден кичи мекенімізде бүгін соның жөрелге болып атады. Хабабыздың керегі бар екен, оғында руханият сыйлығы беріліші керек екен, бере тұрған адам күн иесі жүлдеде отырғандар, оны тапсыру үшін біз Жотонов Мамашаров Мамытович мырзаны бұл жаққа шақыралы. Барыңыздар білесіздер, Абдултоқтар Сарыптың бір туған жиені ушул киши өзі сөйлеп тапшырып қойсын. Саламатсыздарбы, урматтуу менин тағаларым, урматтуу бир туугандарым, биринчи кезекте сиздерди ушундай агартуу библиотеканын ачылып аткандыгы менен чын дилимден куттуктайм. Грамоталык Акын акем бир аманаты бар эле, ошол аманатты айтып тапшырып коюш керек
деп мага тапшырган эле. Ал аманаттын ээси Исраилов Абдурашим Акбар аке жээни аны тапшыра турган Чотондук Мамашариф мен дагы жээни. Анан ошол жээни тапшырып койсун деп өзү аманат кылган Акшаке келсеңиз. Улуу Чыңгыз Айтматов айтканда адамга күн сайын эң көйгөйлүү адам болуу деп айткан эле. Ошонун эле артынан Чыңгыз Айтматов акын экем жөнүндө Акын Токтосартов кыргыз рухунун камкору деп айтып кеткен. Акын экем ушундай киши эле өзүнүн мектебин түзүп руханий байлык берет, бирок диплом бербеген мектебин түзүп кеткен. Ошол мектептин улоочулору мына бири биздин Акшакебиз. Ушул Акшаке мен сизге мынаны окуп тапшырып берип коюп уруксат этиңиз. Себеби окуп дегениmin мааниси ал киши өзү чечимин кабыл алып, өзү көзү тирүүгөзүндө жазып кол коюп кеткен эле. Руханий дөөлөттөрдү жаратууга көмөктөш эл аралык руханият ассоциациясынын кеңешинин токтому Кыргыз Республикасы Бишкек шаары номер 5 21 декабрь 2012 жыл. А Исраиловго жылдын бизнесмени 2012 эл аралык сыйлыгын ыйгаруу жөнүндө рухий дөөлөттөрдү жаратууга көмөктөш эл аралык руханият ассоциациясынын кеңеши токтом кылат. Жылдын бизнесмени 2012 эл аралык сыйлыгы Ош областынын Каракылжа районундагы Чоң Казык кредиттик союзунун башкармасынын төрагасы Исраилов Акбар Алиге ыйгарылсын. Руханий дөөлөттөрдү жаратууга эл аралык көмөктөш эл аралык руханият ассоциациясынын кеңешинин төрагасы Акын Токтосартов. Сыйлығыңыз құт болсын, татып тозыңыз. Қол жауып құттықтап қойыңыз. Мамашаров айткандай, ассаламу алейкум урматтуу тағалар. Менин бир журтум сиздер. Менин апам ушул жерде туулу, ушул жерде чоңойгон. Акын тагам менде жээн үчүн эле сыйлап койгон окшойт деген ой болбосун, урматтуу туугандар. Мен ошону айтып коеюн, ошол мезгилдерде бул киши ушу руханиятты түзүп, ушуну жетектеп аткан мезгилде биздин союз урап, элибиз кыйын турмушка туш келип калган. Биздин район мына Өзгөн районунда өзбек туугандар менен чоң чатак чыгып, Каракылжа району кантип оокат кыларыбызды билбей калганбыз, урматтуу туугандар. Ошондо мен райондук сельхозтехниканын директору элем. Менде 400-гө жакын киши иштейт эле. 400-гө жакын кишини иш менен камсыз кылыш керек. Ошолорго акча бериш керек. Ошолордун бала чакасын багыш керек. Анан ойлонуп отуруп туруп, анан мен Апас Жумагулович ошондо биздин Кыргызстанда премьер-министр эле, ушу Өзгөндө жүргөн ошондо. Ошондо мен Апас Жумагуловичка чоң маселе койдум. Апас Жумагулович, биздин районго чоң бир заводдун филиалын ачпасак болбой калды десем, колдон келем ошону ачыш деди. Мен аракет кылып көрөйүн, сиз жардам бериңиз десем, аракет кылуулум деди. Ошондо мен Кыргызстанда Тяж Электромаш деген заводдун генеральный директору Волков деген жигит бар экен. Ошол жигитке барып туруп, ушу сиздин филиалыңызды ачканга жардам бериңиз деп туруп, анан макулдашып Апас Жумагуловичка кирип, Совет министринин токтомун чыгартып, ошол кишинин филиалын ачканбыз. Ошондо мына азыр билгендер билет, ошол заводдун башкы технологу, башкы инженери, өндүрүштүн начальнигин ушул көңдүк айылына алып келип, мына ошондо Сауытбек кооперативдин жетекчисин алып келип ушул жерде сыйлап, чай берип жүрүп, анан ошонун филиалын ачканмын. Ачып 2 сменада, мисалы үчүн 50ден 25ден 50 аялды жумуш менен камсыз кылдым. Ошондой эле 60-тан 70-тен эркек кишилерди камсыз кылдык.
Kırgızstanda Karabulca rayonunun tarihinde birinci jolu Rusya'nın Kemerovo oblastına. Novosibirsk'e men Karabulca rayonundan çıkan, usul öndürüşünden çıkan emelerde produksiyonu jönötüp durdum. Je olmasa qaysı produksiya? Oşonda Rassvet деген televizor var ele. Oşonun televizorun артында мындай трансформаторлар бар. Ошо трансформаторда biz matay tertip bizim Karabulca rayonunda сельхозтеңіздер. Ар bir ayda mağa plan келет эле, ошону Новосибирск шаарында жөнөтүп турдум. Ана малые машина деп коет экен, синоптиктер колдонот экен, мына өзгөрүлмө токту туруктуу токко айлантып берүүчү преобразовательдер, өзгөрткүчтөр деген малый машиналар бар экен. Ошону ушул жерден Кемерового, Читага, Владивостокко поезд заказ берип Кара Суу шаарынан мен жөнөтүп турдум. Ошондо бир мезгилде Азим Карашев райондук мамлекеттик администрациянын башчысы эле. Анан ошол киши ушул Акын тагам экөө жакшы жолдош эле. Алып келип көрсөтүп калды. Көрсөткөндө анан ошондо Акын тагам айткан: "Мен чоң адашып жүрүпмүн. Мен иштеп жүргөн кишилерди билбей жүргөн турбаймбы" деп туруп, бир күн эле барып туруп, анан ошо өзүнүн советти чогултуп туруп, анан ушул менен ыйгарган урматтуу туугандар. Урматтуу туугандар, эми сиздерге мына бүгүнкү күнү келип, ушул библиотеканын ачылышына катышып атканыңыздарга чоң рахмат. Мен болсо аябай жектин албай турам. Ал кишинин өзүнүн колунан алсам болот эле. Бирок турмуш ушундай экен. Ал киши ушул тапшырганга успеть этпей 8 августка тапшырам деп атканда ооруп калып, ал киши кайтыш болуп кетти. Бирок мен Кудайга шүгүр, ошол кишинин баласынын, кызынын, ошондой эле мынакей бир тууган жери, менин бир тууган бөлөм, биз Миша деп коебуз. Ушунун колунан алып атканга мен ыраазымын. Эми Кудай буйрса, мындан ары дагы эл үчүн көп иштерди жасаганга аракет кылабыз. Ал үчүн ден соолук берсин. Сиздер аман болуңуздар. Мына бүгүнкү ачылып аткан библиотекаңыздар, кызыл үйүңүздөр куттуу болсун. Ушулар ак жолтой үй болсун, ак жолтой библиотека болсун. Көп окуучулар келип, окуп ошол жерден адамдардын шығып кирип чыккан адамдардын изи дайыма өчпөй турсун. Рахмат чоң. Төкмө келсе төр бошот дейт. Атайын атарытып алыстан келген бүгүн Кыргыздын элибизге аттын качкасындай таанымал болуп калган мыкты чыгаан акын жигиттерибиз Асылбек Маратов бүгүн ушул жерге келген. Ошол жигитти бул жака чакыралы дагы. Бир аз себептер менен биздин Маданият министри Кайрат Олжобаевич бир аз жолдо келатат. Кечиги азыр акыныбызды ырдатып, эл менен саламдашып бизде көңүл ачып туралы. Кадырлабай таң саламдыңы Карабулжа мамамбы. Көбүгөң айтан саламды көңдүк айыл аманбы. Аз ардактап эскерип турусуң армындаң акындай улууң авамды. Колдоп койсоңор болбойбу мендей комузчан келген баламды. Карабулжа малайкуу негизиң уят кылбайт адамды. Акындай болгон атабыз эмгегин кыргыз элине жазаган экен бир кезде. Ар бир ишин кыргызган атаган экен бир кезде. Кыргызым деп улут деп жашаган экен бир кезде. 80ге чыгып олтурмак тирүү болсо бул кезде. Антседан айылына келип акындар бүгүн сунуп атабыз ырдесте. Карабулжаң айылы көңдүк деген айылы көңкүгө кеткен дайыны. Акын авамдын айылын аламга кеткен дайыны. Көрсөң ардактууң ошол ойлосок акындын айылы турбайбы? Өлөрдү сүйгөн карачы акындын айылы турбайбы? Кашыңарга келген соң какылдайлы ырдайлы. Анкениң акын атабыз
Kırgız dep emgek bir keste kılgan kişi Turbayba Akbatanarı menen silerdim aldın göstey ağızdan cılgan kişi Turbayba namısına Kırgızstan turgan kişi Turbayba ab emgegin elinde sungan kişi Turbayba emgegi menen bakkısa tungan kişi Turbayba oşola tabıstın bugün bir 80'ge çıkıp kaldı dep 80 yıllık kut bolup başına toğday kut kolup en eski kitep kanan orduna uğul kızları tın çıkıp karaçı canısın sağ canısın Gidep kananın salı pergen uvaga je jakşılıktın ayılga tau pergen uvaga bugün qarap oltursak karşılarda tuğganlar mında ırçılar dağı көп eken ayılın ardı qarasak жылқылар dağı көп eken ankenin oylop oltursak жолду ката карачы жетер жерибиz көңдүк деп Kömüna geldik dep Joldu katan oyladık aşulardı görgöndük oyladık bizden öldük dep Görse jolu dağı karaça ötöle tatal bolup turbayba Kışın kızın ötö ağırvak tatal bolup turbayba Boşense dağı karaça ala toğunun mekenin Jirdegen gömdük turbayba Hiçbir hiçbir jol ulutqa berbegen gömdük turbayba Gömdüklerden ağırvak bolbosun deydim ongayga Ankenin akınday bolgana tabız Gezinde madaniyet ministri bolup turgan malında Jakşılıkты köböйтүp Jaman jagын al keste joyup jurgan malında Akuna tabız bir keste tolup turgan malında Akbataңардын silerdin toyup turgan malında Oşondo Karimovka al turgay Ruhaniyat sıylığın Karimovka beriptir Nazarın salıp al turgay Nazarbayevka beriptir Oşondo nazarın salıp jaktırıp Ruhaniyat sıylığın Nazarbayevka tapşırıp Kadırlı dep jaktırıp Karimovka tapşırıp Gelgen atam emespe Ak emgegin Kırgızga bergen atam emespe Bugün dağı karaça gömdük degen ayılda Bugün bari çoğulup Uşul jerde karaça Akın atamdın eskerip Bari turat joluğup Al turgay qarap oltursak Mına Muratbek agam siyaktı Olboso kadıralın agayday Bugün çalkarlar gelgen turbayba Zalkarlar gelgen turbayba Zalkarlar gelip oltursa Zalın arıdan ırdayla Markavay degen agam var Aldağın uşul jerden deyt Aldağın uşul elden deyt Görüsün akınday bolgon atabız Uşulardın barına Ülgüsün gezinden ülgüsün daim bergen deyt Akınday bolgon atabız Madaniyat tarmağın Bolboso adabiyat tarmağın ruhaniyat tarmağın oşondoy emgek karaça neçen degen emgegin kılgan atam emespe oşonduktan karaça akın atanı sıyla dep barına berem kеңешte gömdüktün uşul ayında akınday bolgon uuldarın dağı buyulusa çıga berese bolgonu oşolordun atagın alam düýnö barısa uga berese bolgonu mundan ak kalpagın giyingen karaçın asıldığı bilingen atalar gelgen turbayba atalardın boğazında batalar gelgen turbayba tetigi tördü karasam apalar gelgen turbayba kağılayın apalar uzak yaşanlar jaşballarga tiysegen jalınıp bergen bataňar uşul jerden el gelip kurubu kurdaş teң gelip akınday bolgon atamda eskerip turgan malыбыз eli kanday sıylayt dep tekşerip turgan malыбыз gömdük menen biz daga keskelip turgan malыбыз munda Kamaldın dey agabız oy Munaң atanın jolun joldoyum dep atamdı dayım koldoyum dep kitep kana karaça жаңырtıp bergen uvaga jakşılıktın ayılga tavıltıp bergen uvaga andan kiyin uulu var Temirbek degen uulu var kağılayın Temirbek sende kızmatты kılgın elim dep kızmatты kılgın jelim dep görüsün akına azırayt oylop oltursaň oy aktayraň akpayt jigi jok ak bulbul Sayrabay tili jok hazır alamda kança ak kalpak elde kança kıyın kişi var bırak akın atamday biri jok torgoyda ündöbek tili jok
Толтура чоңдор жүрүшөт, бирок токтосартыптай бири жок. Ошол токтосартып акындай залкар чыккан айылда неченге жеткен дайына дагы буйруса көтөрүлүсүң кадыры. Баарыңыздарга буйруса жакшы тилек биз дагы айтып турган малыбыз. Өзүңөрдү көргөндө чалгып турган малыбыз. Нечен деген сөздөрдө өзүңүздөргө туугандар арнай турган чагыбыз. Акын атамдын эмгегин биз да тандай турган чагыбыз. Акын атам кезинде көп нерсе болуп сезимде, филармонияны кезинде башкарып турган маалында, ак эмгек менен ал кезде такшалып турган маалында. Ошондо Нуралиев Абдулда агабыздын окуткан, Элмирбектей устатым ал кырлардын окуткан, билбегенди билгизип нечен нерсе чокуткан. Ошондой ак эмгек кылган кыргызга ушундай болгон кишине Бакташ керек Турбаева күн сайын айтып ысымын. Даңташ керек Турбаева ушундай болгон аталардын арубак оозунда бата бар. Акындай болгон атамдын 80 жылдыгы кут болсун. Артында калган балдары баштарына куткансун. Көңдүк деген айылдан жамандык деген тыш болсун, жакшылык деген жыш болсун. Акын атамды сыйлап келгендер чыккан жашыңар жүз болсун. Аламдагы жакшылык ушул айылыбызда бүт болсун. Ошондуктан карача атабыздын биргесте атабыздын баарындын атабыздын арбагы колдоп жүрсө болгону, жаман кетсе Кыргызстан оңдоп жүрсө болгону. Ошондуктан карача аксакалын жайкалтып, аста сүйлөп наркайтып, уулдарды аталар өстүрүп турган убагы. Ушул жердин аталар көп жүрүп турган убагы. Жамакчысын мага окшош төктүрүп турган убагы. Эми көңдүк деген айылы эсен болсо болгону. Айтор ушундай болгон курулуш айылыңарда дагы да нечен болсо болгону. Ден соолуңар баарындын нечен болсо болгону. Айтор биз дагы мына буйруса ал кабырда болтуруп сиздердин батаңыздарга жетеле. Көрсө көңдүк болот Турбаевдин ушул элдин мекени. Бакындай болгон атамдын үзүлбөсүн этеге. Жолуңар дагы татаал дейт. Эртерээк бүтүп биз дагы жол жабылганча кетели. Айтор көңдүк деген айылда жакшылыктын баарысын тилеп ырдап турабыз. Жакшылык болсо биз келип сүрөп ырдап турабыз. Айтор атабыздын арбага арубакта сиздерде жандасын деп ырдайлы. Жакшылыктан кыргыздар калбасын деп ырдайлы. Акындар келип сөздөрүн арнасын деп ырдайлы. Көңдүк деген айылда такыр болбосун дейли муңгайга. Кагылайын кыргызым, кыргыздын уул кыздары кырсыктан болсун тышкары. Жакшылык деген Кыргызда орной берсе болгону, аталардын арбага колдой берсе болгону. Ата салтын биз дагы унутпастан жүрөлү. Намустуу кыргыз бололу, наркыбызды жоготпой, сапаттуу кыргыз бололу. Салтыбызды жоготпой, баалаган дүйнөң элдери баркыбызды жоготпой. Даңаза кылган дүйнөлү даңкыбызды жоготпой, Эрманастын санатын, Эрманастын баянын айтып жүрсөк болгону, батасын алып элимдин чалкып жүрсөк болгону. Көрсөң акындай болгон атабыз кезинде дилге кызмат кылыптыр, тилге кызмат кылыптыр. Агалар менен кошулуп бирге кызмат кылыптыр, элге кызмат кылыптыр, жерге кызмат кылыптыр. Ошондой болгон уулдар дагы айылдан эчен деген жаш балдар төрөлө берсе болгону. Эмгек менен аларда көгөрө берсе болгону. Акындай болгон уулдар Кыргызда көбөйө берсе болгону. Көңдүк деген айылым сиздерде жамандык деген болбосун, жакшылык деген орносун. Төкмөңдүн айткан сөз ушул төрүңдө бакыт ойносун. Ордонуңа көңдүк бар болсун, сиздердин омийин Кудай колдосун. Аппале. Дайыма жакшылыктарды тойлорубузга атыңыз. Рахмат, бар болуңуздар. Азыр Оштон келген даңчы кыздарыбыз бар. 1-2 концерттик номер берип туралы. Назарыңыздарда маданияттын мыкты кызматкери, Ош улуттук драма театрынын актрисасы Венера Назаралиева. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Ушул жерде отурган апалар үчүн арнап берейин. Өмүр жашыңыздар узун болсун.
Birinci kutlukta üçün söz Karagöz rayonduk Memlekеттик Administrasiyanın başçısı Akim Kulubayev Zamer Sadırbековичте. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, кадырлуу Көндүк айылынын тургундары жана келген коноктор. Бүгүн биз Каракулжа районунун чыгаан уулдарынын бири Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмери, маданий курулуштун жигерлүү уюштуруучусу Бишкек шаарынын жана Каракулжа районунун ардактуу атуулу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери, рухий дөөлөттөрдү жаратууга көмөктөш эл аралык руханият ассоциациянын негиздөөчүсү Акун Токтосартов атындагы китепкананын жаңы имаратын ачуулуу аземинде чогулуп отурабыз. Бул Ойтал айылдык аймагынын Көндүк айылындагы Акун Карасартов атындагы номер 18 Көндүк китепканасы 72-жылы ачылган. Азыркы мезгилде фонду 5665 нусканы түзөт. Китепкана Көндүк айылындагы 1170 калкты тейлейт. 19-жылы Акун Абабыздын уулу эл аралык руханият ассоциациясынын президенти Токтосартов Камалдин Акуновичтин жеке демөөрчүлүгү менен жаңы имараты курулуш башталып, быйылкы 21-жылдын толугу менен бүткөрүлүп, бүгүн сиздердин катышууңуздар менен пайдаланууга берип отурабыз. Китепкананын имараты жалпы аянты 165 метрди түзөт 5 бөлмөдөн турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, имарат абдан сапаттуу курулуш материалдары менен бүткөн. Имараттын курулушуна жана керектүү эмеректер үчүн Камалдин Акунович тарабынан 7 миллион 400 миң сомдук каражат жумшалды. Ушундай эле жумуштар Кеңеш айылдык аймагынын Кеңеш айылында аткарылып, агабыздын жеке демөөрчүлүгү менен 1 миллион 857 миң сомдук каражат жумшалып, айылдык клуб жана китепкана капиталдык ремонттон өткөрүлүп бүтүп, ал дагы ачуу аземдин алдында турат. Буга чейин дагы Акун абабыз анын балдары райондук борборлуштурган китепкананын материалдык техникалык базасын жакшыртууга чоң салымдарын кошуп, заманбап жабдуулар менен камсыз кылып, демөөрчүлүк көрсөтүп келишкен. Мына ушундай улуу иштерди жасаган эл уулу, эр азамат, рухий дөөлөттөрдү жаратууга көмөктөш эл аралык руханият ассоциациясынын президенти Токтосартов Камалдин Акуновичке жалпы элдин атынан, Каракулжа райондук мамлекеттик администрация атынан жана жеке өзүмдүн атынан чоң ыраазычылык билдирем. Ал эми бул жаңыдан ишке берилип жаткан заманбап китепканабыз Көндүк айылынын элине кызмат кылсын, ак жолтой болсун. Балдар билимдүү болушуп, Акун абабыздын жолун улаган улуу адамдардан болушсун. Чоң рахмат. Эми урматтуу Көндүк айылынын тургундары, сиздер билгендей, өзүм ушу районго аким болуп бекилгенден бери бүгүн 4-күн ушу Алайпуу жергесинде жүргөнмө. Көк арттан бери ар бир айылга кирип, азыр жалпы эл менен таанышып, көйгөйлүү маселелерди элден угуп, ошо иш-чараларга Кудай буйруса киришкенге аракетибизди жумшайбыз. Ошондой эле кече Коочат айылында катыштым. Аерде деле биздин улуу инсан Бекмамат Бадыкеевдин атындагы ошо балдары, урбактары маданият үйүн ачып, ал аземинде кече катышып келдим. Бүгүн Кудай буйруса сиздердин Көндүк айылга да келип, сиздер менен жалпы таанышып, мына биздин Акун Карасартов агайыбыздын атынан китепкана ачылып атат. Токтосартов, кечиресиздер. Ичинде толкунданып атам, бул районго келип. Чоң рахмат, колдооңуздарга чоң рахмат.
өзүнүн жеке каражатынын эсебинен Ойтал айылдык аймагынын Көмдүк айылына Акын Токтосартов атындагы Көмдүк китепканасынын имаратын куруп ишке берип жаткандыгы үчүн Эл аралык Руханият ассоциациясынын президенти Токтосартов Камалдин Акуновичке Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрациясы терең ыраазычылык билдирет. Kitapxananın direktörü için olsanız sizge daha belediğiniz vardı beri olaylık. Oytal ayылдык кеңешинин токтому менен Токтосартов Камалдин Акуновичке Көмдүк айылынын ардактуу аты уулу деген наам берилген. Bunu dagы мен өзүм дагы ойлоп турмун. Чоң рахмат. Бирок жашпыз го ушул атуулга, кызматыбыз астында. Дагы кызматыбыз көп. Ушу астына карап берген го. Кийинки куттуктоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныкулов Данияр Төрөгазиевич. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын, туугандар. Атагы далайга кеткен алайкы өрөөнүн жашоочулары, биринчиден сиздерге Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жамалдинов Зиядин Исламовичтин атынан бүгүнкү чоң иш-чара менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. А киши өзү келип катышышы керек эле. Бүгүн бүткөн Дүйнөлүк банктан өкүлдөр келип, ошол негизинде бошобой калды. Китепкананын ачылышы болот экен дегенде ушул Акын Токтосартов атабыздын уулдары, кыздары келип ушул жерге китепкана ачып атат дегенде мен таң калдым. Бүгүн билесиздер, чөнтөгүндө акчасы бар, кичине байлыгы бар жарандардын баардыгы базары курат. Базары курат, дүкөндөрдү курат, чоң соода борборлорун курат. Анан бул китепкана деген өзүнө пайда алып келе турган гана ишке ошол таманакы маңдай тери менен тапкан акчасын жумшайт. А китепкана бул рухий байлык деген эч убакта кайра өзүнө пайда алып келбейт. Бул чыгымды гана талап кыла турган нерсе. Бул нерсени биз Ош жергесинде чоң майрам, чоң иш-чара катары кабылдасак, биз жаңылышпайбыз. Атанын ушул мына Акын атабыздын уул кыздарына туура тарбия берип, туура багыт берип, аталык жакшы насаатын таштап кеткендигинин далилин уул кыздары мына бүгүнкү күндө өздөрүнүн ишинин жыйынтыгы менен көрсөтүп атат десек, биз эч жаңылышпайбыз деп ойлойм. Демек Акын атабыз өлбөптүр. Себеби мына бир катар мамлекеттик ишмерлерди билебиз, бир катар акчалуу, каражаттуу Кыргыз Республикасынын жарандарын билебиз.
артында калган уул кыздары ошол таманакы маңдайтары менен тапкан акчасын эсиргенден, көпкөндөн жок кылып, чачып, керексиз нерселерге жумшагандарын аны бүгүн турмушта бардыгыбыз көрүп жүрөбүз. Бирок Акын агабыздын уул кыздары мына ошондой жаман нерсеге эмес, элге пайдалуу ишке жумшап жаткандыгы үчүн бул кишилерге Алланын ыраазычылыгы болсун деп айтабыз. Жаратканыбыз жерибизге тынчтык берсин, элибизге токчулук берсин. Кыргыз элибиздин түндүгү түнөрбөсүн, эч убакта түндүгүбүздөн пут куюлуп, колоңтобуздан отубуз өчпөсүн. Кыргыз рухунун камкорлорунун ысымдары кылымдарга буйруса кыргыз деп жаңырып туруусун Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Ана мына ушул Акын атабыздын уулу бул саясий жолдо канча көптөгөн жылдардан бери ушул кызмат кылып эл үчүн жүргөн уулу бар. Мына Камалдин Акунович Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Жамалдинов Зиядин Исламовичтин атынан, ушу өкүлчүлүктүн аппаратынын атынан агайдын үй бүлөсүнө биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, оорубаңыздар, Кудайым жамандыгынан тышкары кылсын бардыгыңыздарды. Эмгегиңиздер дайым эл үчүн болсун. Ош облусунун атынан биз сиздерге терең ыраазычылык билдирип, ушул ыраазычылык катты тапшырып коебуз. Мына өзүңүздөрдүн кызыңыздар ушул Акын агай ачылышын жасаган ушул Ош облустук китепкананын башкы директору атайын мына ошо өз жүгүн артынып келген экен. Ушул облустун атынан ушул китепкананын директоруна ушул китептерди тапшырып коёлу. Рахмат. Кийинки куттуктоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Иманалиев Кайрат Оржобаев. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Акын Токтосартовтай, Сооронбай Жусуевтай Кыргыздын асыл уулдарын туурунан учурган атактуу Алайкунун эли, Алайкулук аталар, апалар, бир туугандар. Мына бүгүн Алайкуда эң бир жакшы иш-чара өтүп отурат. Каракулжа району Кыргызстандын маданиятына, Кыргызстандын искусствосуна чыган инсандарды тарбиялап берген таланттардын бешиги деп бекеринен айтылбайт. Кыргызстандын баатыры эл акыныбыз Сооронбай Жусуев баш болуп, атактуу оюнчу композитор Рыспай Абдыкадыров, мына бул жерде отурган эл акындарыбыз Маркабай Алматов, Кожогелди Култеген, эл артисттерибиз Истрадин Аманбаев, профессор Кадыралы Коңкобаев, айтор санап отурса Каракулжа районунан не деген биздин маданиятыбызга, искусствобузга кызмат кылган инсандар өсүп чыккан. Ошонун ичинде Алайкунун Акуну деген атка конгон Акын Токтосартов чынын айтканда биздин кыргыз маданиятынын, кыргыз искусствосунун багына жаралган инсан десек туура болот. Кыргыз Республикасынын баатыры Сооронбай Жусуевдин бир ыры бар. Көп келет тоого мен баргым, көп келет тоодон дем дарбын. Тоо менен туташ киндигим, ала тоо барда мен бармын деп. Ансыңарында жолду кератып, Алайкунун бийик тоолорун, тунук сууларын көрүп, ушундай таза жерден, бийик инсандар чыгат турбайбы деп суктанып келип отурабыз. Бизде азыр учурда Кыргызстанда, Казакстандын маданият күндөрү өтүп, 400-гө жакын делегация тозуп, аларды узатып, кече күнү Ысык-Көлдүн Жетөгүз районунда 17-18 жылында тарыхта чоң роль ойногон Бирназар бийдин 300 жылдык мааракеси Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусунда өтүп, андан кийин Нарын шаарында биздин театр искусствобузга чоң эмгек сиңирген таланттардын мааракелери болуп, бүгүн ушу атайын Алайкууга жетишип келдик. Жолдун
узактык экен, кичине сиздерди күттүрүп койдук окшойт, биз сиздерден кечирим сурайбыз. Урматтуу мекендештер, Акын Токтосартович жөнүндө мен дайым жүрөгүмдөн жакшы сөздөрдү арнагым келет. Анткени бул киши ушу кыргыз маданиятына өзүн арнап койгон киши болгон. Улуу инсандардын таалимин алган Гүлүпа Кондучалованын, Жумагүл Нусупованын, Марклен Баялиновдун түздөн түз шакирти болгон. Ошол кезде Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинде иштеп, чыныгы маданиятка камкорчу болгон, маданиятка данакер болгон, министрдин орун басары болду. Андан кийин ушул биздин залкар министрлердин жолун улап, Кыргыз Республикасынын маданият министри болуп, биздин маданиятыбызды көп жагынан алдыга сүрөдү. Акын Токтосартов иштеп турган кезинде биздин министрликте маданиятыбызда чоң-чоң өзгөрүүлөр, чоң-чоң жетишкендиктер, чоң-чоң бийиктиктер болду. Акын Токтосартов министр кезинде мына бүгүнкү күндө дүйнөнү кыдырып аткан Чалагыз Сабаев түзгөн Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбль түзүлдү. Асанкан Жумахматов түзгөн Насихат камералык ансамбль түзүлдү. Ушул сыяктуу ар бир тармакта жандануу болгон. Анткени Акын Токтосартов маданиятты чын дили менен сүйгөн, ага күйгөн инсан болгон. Акын Токтосартов, мына мен көчө Нарын театрына бардым. Ал жерде дагы театрдын артисттери эскеришти. 80-жылдардын аягында Кыргыз искусствосун Москвада 10 күндүк өткөн. Ошондо Акын Токтосартов өзү жетектеп Нарын театрын Москвага алып барган экен. Ошондо атактуу кичи театрдын көркөм жетекчиси Стернель Арси Юрий Соломин биздин Нарындын жылдыздарын көрүп, бийик тоолуу жерден бийик таланттар чыгат турбайбы деп баа берген деп көчө нарындык актерлорубуз айтып отурса, мен ошондо эстедим. Көрсө ушундай бийик тоолуу жерден Акын Токтосартовго окшогон, биздин залкар инсандарга окшогон бийик инсандар чыккан экен. Акын Токтосартовду күчүн мамлекет көбүрөөк пайдаланса, Маданият министрлигинде көбүрөөк иштесе, маданиятыбыздагы өксүктөр кичине азаят беле деп да ойлоп калам. Бирок ошого карабастан Акын Токтосартов министрликтен кеткенден кийин башка кээ бир инсандарга окшоп таарынып жатып албай, бул киши чоң эл аралык уюм түзүп, өзүнчө министерство сыяктуу маданиятты экинчи жагынан көтөрө турган эл аралык ассоциация түздү. Бул ассоциация эгемендүү мезгилде Кыргызстан жаңадан мамлекет болуп түптөлүп турган кезде бизди руханий жактан алдыга сүрөдү, руханий жактан дүйнөгө таанытты. Дүйнөнүн мен деген саясий ишмерлерин, мамлекеттик ишмерлеринин көңүлүн буруп, эл аралык руханият сыйлыгын уюштуруп, коңшулаш мамлекеттердин президенттери абройлуу Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримовдон тартып, дүйнөнүн мен деген мыкты президенттерине, премьер-министрлерине ошол кезде эң абройлуу сыйлык катарында руханият сыйлыгын тапшырды. Ошондо дагы дүйнөнүн абройлуу сыйлыктарынан айырмаланып, Акын Токтосартов чыныгы кыргыздын жүзүн көрсөтүп, аларга ак тулпар аргымак тартуулап, ак шумкар тартуулап, таң калтыргандыгы дагы мына биздин тарыхта күбө. Акын Токтосартовдун колунан Беназир Бухутто баштаган, Тансу Чиллер баштаган дүйнөнүн мыкты саясатчылары сыйлык алышты. Ошону менен катар Курманжан Датка эл аралык сыйлыгын уюштурду. Жылдын мыкты адамы сыяктуу сыйлыктарды уюштурду. Биздин Кыргызстандын не деген залкарларынын бардыгы ушул сыйлыкты алып, эгемендүү жылдары өзүнө руханий дем күч алды десек болот. Акын Токтосартовичтин дагы бир артыкчылыгы ушул маданият ишмерлеринин башын бириктирип жүрөр эле. Көз өткөчө ошолордун жакшылык жамандыгына тикесинен тик турар эле. Өзүн ошол инсандардын иш-чарасына жооптуу катар эсептер эле. Мен эсимде, мен ал кезде КТРКда телерадио корпорацияда иштеп турган кезинде Асанкан Жумахматовдун бир мааракеси өтүп, Акын Токтосартович келе албай калган экен. Телефон чалып алып менден сурап атат, кандай өттү, канча киши келди, жетекчилерден ким келди, ким сүйлөдү, эгер жакшы жагы болсо кубанып сонун болгон экен деп, жаман жагы болсо кайгырып, мен ошого аралаша албай калдым деп күйүпушканына мен бир нече жолу күбө болгом. Кийинки жылдары ушу биздин маданиятыбыздын эл артисттеринин баарын чогултуп, өзү чай берип, сүрөткө түшүрүп, ошолорду китепке калтырып дагы чоң иш жасады. Айтматовду баш кылып, улуу инсандарыбызды ардактады, даңазылады. Гүлүпеже баш болгон жетекчилерибиздин бардыгын өзү сыйырмат менен алып жүрдү. Ошол салт, ошол нарк Акын Токтосартовдун уулдарында, кыздарында бар. Уулу Камалдин Акунович, Темирлан Акунович кыздары,
биздин мына бүгүн Бишкек шаардык кеңешине депутат болду Эльвира Акуновна, мына Клара Акуновна бул жерде турат, Эльмира эжебиз турат. Ушул кишилер чуркап жүрүп Акын Токтосаровичтин түндүгүн түшүрбөй, көз өткөндөн кийин да бир нече жолу эл аралык руханият ассоциациясынын сыйлыгын уюштурушуп, эскерүү кечелерин уюштурушуп, Акын Токтосаровичтин замандаштарын чакырып, аруак ушу сый урмат менен алып жүрүшөт. Мына бүгүн да карабызга ошондой инсандарды чакырган экен. Демек, Акын Токтосаровдун уулу бардын өзү бар, кызы бардын изи бар дейт. Ошондой уулу бар, кызы бар, силерде эли журту бар, агайын тууганы бар, аркасында эстер журту бар. Акын агай мен билгенден өтө элдик киши болгон, алай куулук, кара кулжалык жердештерине дагы өзгөчө сый урмат менен мамиле кылган. Ушул жерге чейин кыргыз искусствосунун далкарларын баарын алып келип, бир нече жолугушууларды уюштурган. Ошол салт улансын деп, мына бүгүн өзүнүн туулуп өскөн Көңдүк айылында атайын китепкана салынып, үй бүлөсүнүн атынан маданияттын бир бөлүгү курулуп атыптыр. Менимче Акын Токтосаровдун укум тукуму силерге окшогон эли журту ага тууган уланып турган кезде бул китепканага биздин дагы бир топ маданият ишмерлерибиз, бир топ кыргыз искусствосунун чыгаандары келет деп ойлойм. Мына бул жерде биздин кинонун, музыканын, адабияттын, илимдин атактуу инсандары отурушат. Мына ушул кишилер келе турган, аларды тосуп ала турган маданияттын бир борбору ачылып отурат. Китепкана бул китептин булагы. Акын агабыз китепти өтө ыйык туткан. Разаковдун эмгектерин, Курманжан Датка жөнүндө эмгектерди, Айтматовдун китептерин өзү басып чыгарган. Ошол салт мына руханият ассоциациясында уланып атат. Эми ушул китепкана кылымдарга Акын Токтосаровдун изин улансын. Сиздердин ар бириңиздерге улуу Акын атабыздын, агабыздын арбагы ыраазы болсун. Мен Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлигинин атынан ушул китепкананын китеп фондуна 200 000 сомдук жаңы чыккан китептерди бөлүп берем. Рахмат Кайрат Толжобаевич, жалпы элдин атынан ушунча алтында убактыңызды бөлүп, жолдун алыстыгына, катаалдыгына карабай келгениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Эмки куттуктоо үчүн сөз өзүбүздүн агабыз, филология илимдеринин доктор, профессор Кадыралы Коңкобаева агайыбыз. Ассаламу алейкум, агайын туугандарым, Көңдүктүк керемет аксакалдарды көрүп, ошол аксакалдарыбыздын жолун улаган кийинки буунун ушу залда уул кыздарыбыздын отурганын көрүп абдан кубанып турамын. Мына келген конокторго да чоң ыраазычылык айтамын. Мына Муратбек Бегали, Кайрат эним министр башы менен, Замике Миралиев, кыргыз киносунун жылдыздары, акимибиз, областык акимдин орун басарлары бар жолунун келип турганы бул биздин эл үчүн абдан чоң сыймык деп мен эсептеймин. Бардыгыңыздарга чоң рахмат, ишиңиздерге албан ийгиликтерди тилеймин. Бар болуңуздар дайыма. Бул элдин рухун көтөрө турган, элдин ичинен чыккан мыктылар болот экен. Мына ошолордун бири Асылбек Мурат инибиз Төкмө. Коргол атабыздын өзүнүн төкмөлөрүндө мындай кичинекей сөз менен эскерип кетти. Менин кыска айтайын деген сөзүм ушул. Акын экен чоң кызматтарда иштеп турду. Биз окуучулук кезде, жаңы иштеп турган мезгилде дайыма камкор эле бардыгыбызга. Чыңгыз Айтматов кыргыз рухунун камкору деп айтса, ал биздин да камкорубуз болчу. Ар бирибизге жума сайын эң кеч 10 күндүн ичинде бирден телефон чалып, иним кандайсың? Акыбалың жакшыбы? Келин бала жакшыбы деп бала чакаңа чейин сураган Акын экенден кийин биздин Бишкекте биздин акыбалыбызды сураган эч ким болгон жок. Ал кишинин ордун биз эч кимибиз баса алган жокпуз. Учурунда кинотеатрга билет алдырдык. Концерттерге билет алдырдык. Ушу чоң кызматта министр болуп, ТСКнын сектор башчысы болуп иштеп турганда дагы
биздин өтүнүшүбүздү унчукпай аткарган жалгыз агабыз Акын экен болчу. Акын экендин китепканасы Улуу Манастан башталсын. Мына бар экен Манас. 1921 жылы июнь айында Сагынбай Орозбактын оозунан жазылып алган, араб арабинен жазылып алган өнөрегиндей текст. Алдында деген транскрипциясы бар латын алфавиты менен. Балдар окуңуздар. Биз дүйнөгө интеграция болушубуз керек. Манас атабыз Акын экендин китепканасында жолун ачсын. Анан 15-20 жылда чыккан Жамбыл Жабаевдин 175 жылдыгына арналган биздин Түгөлбай Казак менен Керимбек Кери Кадракулов деген акындарыбыз которгон мен даярдаган Жамбыл деген китеп. Ушул китептерге Дооронбек Садырбаев агабыздын кыргыз деп бүйүк жарып жүргөн 5 томдук эмгеги. Мындагы мен даярдап чыгарган. Акын экендин китепканасына тапшырып койгон дагы китептер чыгып атат. Ал китептерди жакында менин 30 жылдык илимий чыгармачылык жолумдун алгы 7 томдук Орхон Енисей жазууларынын алгачкы 1-том жарык көрдү. Октябрдын аяк чендеринде таанытымы бет ачары болот. Бет ачары болор менен мен сөзсүз түрдө берип жүрөм. Кыргыз эл артисти Токтогул мамлекеттик сыйлыктын ээси Улуттук консерваториянын ректору Муратбек Акимович Бегалиев агабызда сөзгө берет. Саламатсыздарбы, кадырманга ылайык. Мына биз кечээ алыстан келатып биринчи жолу баратабыз. Кыргыздын кайсы жери болбосун касиеттүү ушул көмдүк айылын бир көзүбүз менен көрүп коелу, эли менен баарлашалы деп. Жолда карата ойлонуп келдик элек. Көптөн бери Париж, Лондон, Москва болуп эле тетиги булуттун ар жагында жүрө бербей, эл менен баарлашып, элге келип, кол алышып, ушундай эри шаркак болуп турганга не жетсин деп дегдеп турабыз да. Айылга барбаганыбыз далай болду. Бирок биринчи жолу бүгүн аябай жакшы уктадым таза абада. Мына башында туруп чоң иш кылып атасыңар, кыздарына да, балдарына да ыраазы болушубуз керек. Ушунун ардан жазпагыла. Үйүңөрдө дайыма бакыт болсун, бакыт консун, жанагы атабыздын, агабыздын аты түбөлүктүү болуп кала берсин. Ал эми библиотекага мен өмүр бою өзүмдүн чыгармачылыгым бар мушуга түшүрдүм эле. Орусчасы да бар, кыргызчасы да бар, альбом да бар. Мына ушуну библиотекага тапшырып коюлга уруксат этиңиздер. Кийинки сөз кезегин Кыргыздын белгилүү режиссеру Эралиев Замир Тажибаевич агабызга беребиз. Келиңиз. Урматтуу туугандар, мен кече чыгып сүйлөдүм эле, анан улам эле бир сөздү кайталаганды мен жаман көрөм. Бир кезде мени Султан Раев Жылдыз Жолдошова суранды эле, атайын чакырып кабинетке ушундай Курманжандатка жөнүндө фильм тартып бер деп. Мен болбой башка режиссерлорго бергиле дегенде жок, баарына кайрылдык, баары баш тартты. Сиз калдыңыз дегенден кийин мен макул болгом.
ошол фильмди тарттым, аракеттин баарын жасагандай болдум. Алар мага бир эме айтты эле да, бир ой айтты эле, ушуну тартып берсең, анан көркөм фильмди дагы тартасың деп да. Ошого ишенип мен документальный фильмди тарта баштадым, бирок заман бат эле өзгөрүп, Атамбаевтар келди, баары өзгөрүп кетип, анан Садык Ширнияз мен документальный фильмди тартсам, ал көркөм фильмди тартып калды да. Бирок мен ойлойм, ошол фильм маанисине, ошол кишинин тагдырын толук көрсөтө алган жок деди. Ойман кече биз ушу жерге келген коноктор менен талкууладык. Анан бу жерге келгенде мына Маркабай досум экөөбүз ушу жерде элди кыдырып, жерди көрүп, Камалдин менен сүйлөшүп, Лира менен сүйлөшүп, эмнегедир өзүбүздөн өзүбүз эле ошо Акын аке жөнүндө бир фильм тартсак деген ой пайда болуп калды. Мен ойлойм, ошол фильм кечеде айтып кеттим, силер менен тааныша баштадым. Ошо Алайга барганда дагы мага эл аябай жакты да. Элде эч кандай күнөө жок, эл укмуш эл экен Алайдын эли. Эми буюрса мен силерге да келип турам, аксакалдар менен сүйлөшүп турам, таанышамын. Силердин тагдырыңарды, силердин сөзүңөрдү, ойлоруңарды, силердин фантазияңарды, сөзүңөрдү сөзсүз ошол фильмге көрсөткөнгө мен аракет кылам. Жакында Элдар Айтматовго апасына Куран окутуп бардым, 4-5 күн мурун. Анан мен менен экс-депутат Кубан Кадыров барган аял экөө. Чыңгыз Төрөкуловдун сыйлыктарын көрүп алып, аябай таң калды да, элге 100ге жакын сыйлыктары бар экен, бирок бир эле сыйлыгы жок экен Камалдин. Ошол урдалып кеткенби, жоголуп кеткенби, жана руханияттын ордениби, медали ошол жок экен. Сага сураныч, Элдар өзү айтып калды да, мен ошого чын айтканда таң калдым. Бул руханияттын маанисин мен ушу Элдар бизде бир эле ушул Акын Токтосартовдун руханият чыгарган медали жок болуп атат. Замиреке ушуну бир кишилерге айтып коюңуз деген мен сага кайрылып атам. Ошону Элдар Айтматовго тапшырып койсоң. Мен силерге баарыңарга ийгилик каалайм. Ушу бүгүн келген биздин коноктор, ушулар менен мен конок болуп атам. Ушу жерде конок болгонума мен абдан кубанычтамын. Рахмат. Рахмат Замир аке, жана кийинүү жөнүңүздө оюңуз жакшы экен. Жана Саякбайда Айтматтын ролу Элдар баласы ойноп атпайбы? Бизде окшош жыйыны бар. Ролун аткарат турган даяр. Эмесе кийинки сөз кезегин кыргыз эл аркына Маркабай Аматовага берели. Урматтуу туугандар, биз 2 күндөн бери эле сүйлөп атабыз. Китепканада интервью берип атабыз. Көп адамдар менен сүйлөштүк. Бизди тааныган, биз тааныш элек инсандар менен сүйлөштүк. Аксакалдардын сөзү бизди таң калтырды. Мына биз бош калдык эле. Эми келе турган жерибиз бар. Балдардын руханий байлык ала турган, акыл ала турган очогу бар деген сөзү бизди кубандырып турат. Руханий жаңылануунун электен башталып атканы өзгөчө бизди толкундатып атат. Кечеги элдин астында 1-класстагы окуучулардан бери бул жерде агалары, эжелери ырдаганда термелип, толкунданып турганы көп нерседен кабар берет. Демек, маданият, урух очогу, көрөнгөсү баары бир эле элет жеринде экен. Эмканасынын урух, мурас байлыгынын катарына кошоюн деп турам.
kitapxananın başçısı gelseniz. Бұл жерде менің қотормаларым, кітептерім, негізі анша-мұнша башқа ел ақын жазушыларында кітептері қосылды. Ушул кітептер рух байлығын көрінгөсін байытып тұрсын. Рахмат аға, тілегіңіз орындалсын. Тілектеспіз. Емес анша-мұнша ырылғалы. Атайын Остон Ошылыптық драма театрынан келген актриса қыздарымыз бар. Айпери Бұлбаеваны, маданияттың мықты қызматкері, сіздердің алдыңыздарға шақырып қоямын. Біздің сыймықты ағамыз көңілбәрінен шыққан еңбек сіңірген мұғалім. Барыңыздар екі жақтан келген қонақтар үшін айтып отам. Ал біздің ел жұртта Қарағым жерінде абдан белгілі инсан. Ушул кишинин билимин алып, бүгүнкү күнү Кыргызстанга эмгеге сиңип
аты чыгып аткан атуулдарыбыз бар. Ушул кишинин эмгегинин күчү, таасири. Касиеттүү элим, кадырман меймандар, адамды өмүрүн өлбөс кылган улуу эки дөөлөт бар экен. Бириси эмгек, бириси жакшылык. Мына биз Аклекем эмгеги жөнүндө биздин республикабызда белгилүү инсандар бүт айтышты. Мына балдарына ушул атанын бүгүн жеңен менен аканын бактылуу күнү. Себеби бул күнү мына ошолордун эңсеген ою элиме журтума кайдан тийсе деген ой ишке ашып өмүрлөрү өлбөс болуп узарып отурат. Касиеттүү көңдүк элим, сиздерден сураныч, бул белек өзгөчө белек. Бул өзгөчө касиеттүү белек. Адамдын урухун, жан дүйнөсүн тазалай турган, өлбөс өнүгүүгө түртө турган, ийгиликтүү жашоонун сабактарын бере турган бул китеп. Ошон үчүн ушул белектин баркына жетип, ушул балдарыңарды китеп окуга тарсаңар деп суранам. Ушул белектин баягы ыйык белек экендигин ар бириңиздерден ушул ыйык баалап, ушул жерге баягы эс алуу, өнүгүү, үйү катары пайдалансаңыздар дейм. Балдар, дагы бир жолу силерге чоң рахмат. Экинчи бир бүгүн элибиз силер касиеттүү эл экенсиздер. Мына республикабызга таанымал ар түрдүү тармактан кут келип отурат, улуу инсандар келип отурат. Мына ушулар жаштарыбызга үлгү болсун, ушул элибизге кут куйсун. Келген коноктор сиздерге дагы чоң рахмат, акамдын арбагыңызды аттап келип атасыздар. Ушул сиздерге дагы жолуңуздар шыдыр, жолдошуңуздар кудур болсун. Рахмат. Эр кезегин Камалдиндин достору Айбек мырза баштап келиңиздер. Саламатсыздарбы, ушу айылдын тургундары, коноктор. Биз Камалдиндин достору болобуз. Ушу 1-класстан бери чогуу мына канча жыл болду, чогуу жүрөбүз. Кудай буйрса ошо мен айтарым эми бүгүн китепкана ачылып атат ушу айылында. Камалдин эми эскерүү, кичине эскерүү. Биз жаш кезекте баягы кичинекей кезде көп ушу айыштан менен чогуу жүрүп калдык. Ал бизди баягы өзүнүн малдарындай эле алып жүрдү бизди. Канча деген пансионаттар бар эс алып жүрдүк. Ал киши менен жанында эстебес. Агайыбыз канча жүрдү. Комузун көтөрүп алып акын. Ошонун баарын эстеп биз бүгүн абдан сүйүнүп атабыз. Ушу китепкана ачып, досубузга абдан чоң рахматыбызды айтып атабыз. Анан достордун атынан кичине бир китептерди берип жибердилер. Достордун арасынан биздин арасыбыздан ошо кичине берип коелу, ошо китепканага деп кичине бала чакалар, жаштар, аксакалдар ошо китеп окуп кичине эметсин дегендей. Ошо рахмат берген. Алакан жайып коюңуздар. Кетпес дөөлөт берсин, кең пейил берсин, ынтымакчылык берсин, иштери ийгиликтүү болсун. Ушул Алла Таалам балдар, кыздарды жаман көздөн, жаман сөздөн, өдө кырсыктан, дили булуктан сактасын. Эл журтуна ушул Аклекемдин чеберелери, кыбыралары ушул өзүндөй болуп, элге кызмат кылган, журтка кызмат кылган, бактылуу, ийгиликтүү инсандар болуп чоңойсун. Ушул элибиз, журтубузга, жалпы Кыргызстанга ушундай жакшы салмалыктар боло берсин, өлкөбүз гүлдөп өссүн. Бир Кыргызстаныбыз гүлдөгөн, өскөн,
кадырлуу журттун, элдин республикасы болуп калсын. Батаңыз кабыл болсун. Кайрат Олжобаевич, урматтуу биздин мына акимибиз, биздин областтын жетекчилери мына биякта эл кеңеши болот. Керек болсо, ушул жакта отуруп кеңешип, жакшы када салттын артынан дагы жакшы чечимдерди чыгарат. Мен ойлойм да ошондо. Анан биякта буюрса Кудай кааласа кандай экранды түшүрөбүз дагы, биякта эмени беребиз дагы, ал жакта өзүнчө бир темалар өтүп турат. Айылдын кеңешинин астындагы кандай максаттар болгонун ошону көрсөтүп, кандай өтүбүз. Эми сиз билесиз, ушул жакта өсүп өнүккөн көңүлдүн уулу мындай даражага сиздин жаныңызга ушул министр болуп жүргөн. Жок, муну эми азыр сизге көрүнүп, андан кийин китеп менен толтурабыз. Келиңиздер эми китепкананын жагын. Жакшы экен. Кийинен заман бакып салып эле. Ар бир ай ушуна китепкана. Китеп көрсөтөбүз бар. Futbolsun da. Var.